Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, перевод паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 0205 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну унутпаңыз. Москвада курулушта иштеген мигранттар арматура талашып, массалык түрдө мушташты. Москва шаарында курулушта иштеп жүргөн өзбекстандык жана тажикстандык мигранттар массалык түрдө мушташышты. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Андагы маалыматка ылайык, мушташ кечээ 14 апрелде Москвадагы метронун турак жай комплекстин курулуп жаткан жеринде болгон. Анда арматура талаша кеткен 2 бригада мигранттар массалык түрдө мушташышкан. Алар биринчи муштуму менен мушташып, андан кийин бири-бирине таш ыргытууга өтүшкөн. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери чакырылган. Жыйынтыгында полиция бөлүмүнө 20 адам жеткирилген. Эч ким оор жаракат алган эмес жана медициналык жардам талап кылынган эмес. Учурда полиция териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Булак супер кежи. Ошол видеону өчүрүү үчүн акча талап кылган блогер кармалды. Ошто видеону өчүрүү үчүн акча талап кылган блогер кармалды. Бул тууралуу бүгүн 15 апрелде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга Ош шаарынын 1964 жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Ал аял өзүн эркин журналист, блогер, активист деп тааныштырып, TikTok баракчасына ар кандай аброюна шек келтирген видео тасмаларды жарыялап, тасмаларды өчүрүү үчүн 380 000 сом акча доолап жатканын айткан. Бул факты Ош шаардык ички иштер башкармалыгына катталып, алгачкы сурак иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада февраль айынан тартып ушул күнгө чейин TikTok социалдык тармагына Назгүл деген ат менен катталган аял өзүнүн кайын сиңдиси менен бирге жабырлануучунун кадыр баркына шек келтирген видео материалдарды жарыялап, ал видео тасмаларды өчүрүү үчүн 380 000 сом талап кылып жүргөнү аныкталган. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу белгилери менен кылмыш иши козголгон. Шектүү делген жаран 12 апрелде шаардагы кафелердин биринен 100 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Милиция окуя боюнча кошумча маалымат берилерин белгиледи. Булак супер кежи. Кыргызстан согуштук аракеттерге байланыштуу Иран менен Израилге кайрылды. Кыргызстан Иран менен Израилдин ортосундагы чыр-чатактын курчушуна чоң кооптонуусун билдирет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстан тараптарды бүткүл жакынкы чыгышта кырдаалды туруксуздаштырууга алып келиши мүмкүн болгон мындан аркы аскердик аракеттерден баш тартууга чакырат. Ошондой эле Кыргызстан тараптарды эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана нормаларына, биринчи кезекте буунун уставына ылайык тынчтык жолу менен чечүүгө дагы бир жолу чакырат деп билдирди министрлик. Эске салсак, 13 апрель күнү кечинде Иран Израилге ондогон ракеталар жана 100дөн ашуун учкучсуз учактар менен сокку урган. Булак супер кежи. Иран Израилге соккулар аяктаганын жарыялап, АКШга эскертүү жөнөттү. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы генерал-майор Мухаммад Бакери өлкө Израилге каршы чабуулдарын аяктаганын жана аларды улантууну пландабаганын билдирди. Бул тууралуу ал түз эфирде айтканын Ресурс басылмасы жазды. Ошол эле учурда Бакери Ислам Республикасынын куралдуу күчтөрү зарылчылык жаралса операцияларды кайра баштоого даяр экенин белгиледи. Бакери ошондой эле АКШ тараптан Израилдин жооп чабуулдарына кандайдыр бир колдоо көрсөтсө, америкалык базаларга да кол салуу болорун эскертти. Эгер Израиль Иранга каршы жооп кайтарса, биздин жообубуз бүгүнкү аскердик операциядан алдаганча чоң болот, деди генерал. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Вашингтон Тегеран менен кагылышууну көздөбөй турганын, бирок Америка Кошмо Штаттары өз аскерлерин коргоо жана Израилди колдоо үчүн иш аракет кылууга даяр экенин эскертти. Булак супер кежи. ЖМКлар Израиль Иранга дүйшөмөдө жооп бериши мүмкүндүгүн жазууда. Буга чейин Кан-11 телеканалы Израиль Иранга токтоосуз кайра чабуул жасоого даярдыгын, бирок Байден телефон чалган соң операцияны кийинкиге жылдырганын кабарлаган.
Израиль Ирандын чабуулуна дүйшөмбү күнү жооп кайтарышы мүмкүндүгүн Wall Street Journal, AQSh жана башкы батыш өлкөлөрүндөгү расмий маалымат булактарына таянып билдиргенин РИА Новости жазды. AQSh жана батыштагы аткаминерлер Израиль Ирандын чабуулдарына тез эле балким дүйшөмбүдө жооп кыларын айтууда деп жазган басылма. AQSh президентинин администрациясынын жогорку кызматтагы өкүлү Джозеф Байдендин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүп, Иран боюнча шашылыш реакция жасоодон баш тарттырганга аракет кылганын айтып берген. Анткени менен гезит кайсы аткаминерге маалымат бергенин так белгилеген эмес. Кыязы президент биздин окуяларды да эсине алып, окуянын өршүп кетишин жайлатуу үчүн баарын ойлонуп, анан кадам жасоо тууралуу сүйлөштүгү деп ойлойм деп айтып берген аткаминер. Буга чейин Кан-11 телеканалы Израиль Иранга токтоосуз кайра чабуул жасоого даярдыгын, бирок Байден телефон чалган соң операцияны кийинкиге жылдырганын кабарлаган. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу куралдуу күчтөрдүн элиталык армиясы апрель айынын башында Израилдин учактары Сириядагы Иран консулдугун талкалаганына жооп иретинде Израилдин аймагына чабуул жасаганын билдирди. Ар кандай маалымат булактарына ылайык, кол салуу 10дон тарта жүзгө чейинки ракеталар жана пилотсуз учуучу аппараттар, анын ичинде Шахед камикадзе дрондору менен коштолгон. Пентагон Израилди колдой турганын билдирди. Ал эми Ирандын будагы миссиясы муну Тегеран менен Тель-Авивдин ортосундагы жаңжал деп атап, Вашингтонду оолак турууга чакырды. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Израилге каршы чындык убада операциясы аяктаганын, Тегеран аны улантууну пландабай турганын билдирген эле. Ал эми Израилдин армиясы жекшембиде өкмөт Ирандын чабуулуна байланыштуу жооп кылчу сокку боюнча чечим кабыл аларын айткан. Булак Спутник Кежи. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм, ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.